3 февраль дүйшөмбү. Москвадагы элчиликте кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушуу өттү. Элчиликтен билдиришкендей, жолугушуунун жүрүшүндө Россиянын миграция жаатындагы мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр боюнча кеңири маалымат берилди. Тоң районунда балык улоону өнүктүрүү борборунун курулушу активдүү жүрүп жатат. Кыргызстанда 126 калктуу конуштун жашоочулары таза суу менен камсыздалат. Суунун камсыздоо жана санитария боюнча жалпы жеткиликтүүлүк программасынын алкагында биринчи фазанын даярдыгы үчүн $4 миллион өлчөмүндө каражат бөлүндү. Алымкадыр Бешеналиев саламаттыкты сактоо министри кызматынан бошотулду. Сокулукта 436 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин Владивостоктогу кеңсесинин дареги өзгөрдү. Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу ооруканасына ар бир 5 жылда Туркия тараптан $32 миллион өлчөмүндө кошумча бюджет бөлүнөт. Каржы министрлиги билдиргендей, 2024 жылы Кыргызстандын бюджетине алкоголдук продукцияга акциздик салыктан түшкөн киреше 3 миллиард 747 миллион сомду түзүп, бул өткөн жылга салыштырмалуу 285 миллион сомго көп болду. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы жума сайын жок дегенде бир көчөнүн жарыктандыруусун ишке ашырууну пландаштырууда. Азыркы тапта ишкана шаардын борбордук бөлүгүнө заманбап жарыктандыруу орнотуу иштерин улантууда. Казакстандын Fly Арыстан лоукостери Астана менен Бишкектин ортосундагы сезондук аба каттамдарын жандандырууну пландап жатат. Өлкө аймагында рейдтин жүрүшүндө 1842 жөө жүргүнчүгө 1000 сомдон айып салынды. 4 февраль шейшемби. 2024 жылы түндүк системасы аркылуу 19 миллион кызмат көрсөтүлдү. Баткенде 3 гектар жер ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Орусия кыргызстандыктардын 1,5 миллион рубль карыз айлык акыларын төлөдү. Бишкекте транспорт каражаттарын көчмө каттоо кызматы ишке кирди. Салык чек лотереясынын жеңүүчүлөрүнө батирлердин сертификаттары тапшырылды. Орто Сай базарынын аймагына 2 айдын ичинде көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар орнотулат. Президент Садыр Жапаров Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алдында Синьхуа маалымат агенттигине интервью берди. Мамлекет башчысы Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын негизги аспектилерине, эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн келечектүү багыттарына жана эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүккө кеңири токтолду. 2024 жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы товар жүгүртүү бажы органдарынын маалыматы боюнча 22 миллиард АКШ долларына жеткен. Кыргызстанда кайрадан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы түзүлдү. Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен мамлекеттик сапар менен Пекин шаарына келди. 5 февраль шаршемби. Баткен облусунда табигый кырсыктардын тобокелдиктерин жана кесепеттерин азайтуу максатында 95 миллион сомдон ашык каражатка коргоочу курулуштар курулууда. Президент Садыр Жапаров Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цянь менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, соода-экономикалык жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнүн келечегин, ошондой эле энергетика, инфраструктура, транспорт жана жогорку технологиялар жаатындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Жогорку кеңеш Эркин Чечейбаевди саламаттык сактоо министри кызматына дайындоого макулдук берди. Ошто кызыл сызыктан чыккан кафе жана базарлар массалык түрдө бузулууда. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Аскар Салымбековго эмгек баатыры артыкчылык даражасы ыйгарылды. Мамлекеттик салык кызматынан эскертүү: 1 марттан тарта акциздик маркасы жок тамеки жана майлоочу майларды жүгүртүүгө тыюу салынат. Пекин шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Андан соң эки лидер эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү.
Жолугушууда Кыргыз-Кытай мамилелери ар тараптуу жана тең укуктуу кызматташтыкты тереңдетүү, ошондой эле эки тарапты кызыктырган эл аралык жана регионалдык маселелер боюнча кеңири пикир алмашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо башталды. Айыл чарба министрлиги маалымдаганда 2024-жылдын аягына карата республикада ири мүйүздүү малдын жана үй канаттуулардын саны көбөйгөн. Өлкөнүн аймактарында азык-түлүк жарманкелери уюштурулууда. Мындай иш-чаралар калкты арзан баадагы азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында уюштурулууда. Садыр Жапаров Пекин шаарында Тяньаньмэнь аянтындагы эл баатырларынын эстелигине гүл чамбар койду. 6 февраль бейшемби. Президент Садыр Жапаров Улуттук банк жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү жактырды. Эми ага ылайык Кыргызстандагы баалар чет элдик валютанын курсуна таянбастан жалаң сом менен көрсөтүлүшү керек. Британиялык компания Кыргызстанда ийилме бетон плиталарын чыгаруучу завод курат. Заводдун пландаштырылган кубаттуулугу жылына кеминде 5 миллион чарчы метр ийилме бетон чыгарууга мүмкүнчүлүгү жетет. Президент Садыр Жапаров Пекин Тил жана Маданият университетинде кыргыз элинин жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бюстунун салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Министрлер кабинетинин даярдалган токтом долбооруна ылайык илимий кызматкерлердин эмгек акысын 100% жогорулатуу пландалууда. Ошондой эле илимий институттарда иштеген жардамчы тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысы 80% жогорулатат. Мурдагы жаратылыш ресурстары министри Динара Кутманова жана анын уулу 8 жылга эркинен ажыратылды. Кыргызстан менен Кытай санариптик тармактагы кызматташтыгын кеңейтүүдө. Алсак 2 меморандумга кол коюлду. Бири жасалма интеллект тармагында кызматташууну, экинчиси санариптик экономика, маалыматтарды башкаруу жана интеграциялоо боюнча өнөктөштүктү камтыйт. Кызматташтык таза энергетика жаатында күчөтүлөт. Кытайдын бир компаниясы Кыргызстанга кубаттуулугу 300 мегаватт күн жана шамал электр станцияларын курат. WhatsApp тиркемесиндеги мектептерде клубничный квик аттуу жаңы баңгизатты таркатылып жаткандыгы тууралуу маалымат жалган. Бул тууралуу баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров бүткүл дүйнөлүк шайлоо күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Шайлоо бул ар бир жаран өз келечеги менен өз өлкөсүнүн тагдырына таасир эте турган маанилүү процесс. Эркин жана таза шайлоо демократиянын жана мамлекеттүүлүктүн негизги экенин эстен чыгарбоо зарыл, деди өлкө башчы. 7 февраль жума. Каракол шаарындагы автовокзалдын реконструкциясы кызуу жүрүп жатат. Объект 2025-жылдын жай айларында ишке берилет. Өлкөдө картошканын баасын турукташтыруу боюнча келишимге кол коюлду. Бишкектеги автобекеттерде билеттерди алдын ала онлайн брондоо системасы ишке кирди. Бул система эл аралык жана шаарлар аралык каттамдар үчүн билеттерди расмий сайттан 10 күн мурун брондоого мүмкүнчүлүк берет. Садыр Жапаров Харбинде Бруней Дарусаламдын султаны Хассанал Болкиях менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Өлкөлөр ортосундагы өнөктөштүктү мүмкүн болгон багыттары катары энергетика, IT сектор, чийки затты кайра иштетүү, ошондой эле адал индустрияны өнүктүрүү белгиленди. Каракол аэропортунун учуу тилкесин кеңейтүү үчүн 38 гектар жер бөлүнөт. Министрлер кабинетинин тиешелүү токтомуна Адылбек Касымалиев кол койду. Чет элдик номурлуу унааларды мыйзамдаштыруу 2025-жылга чейин импортталган унааларга гана тиешелүү болот. Тагыраак айтканда, 2025-жылдын 1-январынан тарта өлкөгө кирген унаалар легалдаштырылбайт. Каржы министринин орун басары Руслан Татиков кызматтан кетти. Көкжар Кичи районундагы гараждар ыктыярдуу түрдө демонтаждалып жатат. Гараждык кооперативдин ордуна жаңы мектеп курулат. Бишкектеги Орто Сай базарында таштандыларды сорттоочу жай ачылды. Улуттук банк 2024-жылдагы кирешесинин 100%-ын республикалык бюджетке которот. Мыйзамга Садыр Жапаров кол койду. Бишкекте түндүк айланма жолундагы 181 объект демонтаждалды.
Мамлекеттик гимндин текстинин жана музыкасынын жаңы вариантына республикалык сынак жарыяланды. Сынактын жеңүүчүлөрү 1,5 миллион сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Садыр Жапаров 2025 жылкы 9-чу кышкы Азия оюндарынын ачылыш аземине катышты. Кыргызстандын улуттук курама командасында спорттун 6 түрү боюнча 40 спортчу бар. 8 февраль ишемби. 1 май районунда жол коопсуздугун камсыз кылуу жана көчөлөрдүн өтүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында кароосуз калган унаалар эвакуацияланды. Ош шаарында Монуев, Масалиев жана Разаков көчөлөрүнүн сырткы көрүнүшүн жаңыртуу иштери пландалууда. Түштүк Борбордун мэриясы эскиздер менен тааныштырды. ЮНИСЕФ Саламаттыкты сактоо министрлигине 507 компьютер тапшырды. Новопокровка айылында курал-жарак жана октор сакталган кампа табылды. Милиция шектүү жаранды кармады. 2025 жылы социалдык контракт долбоорунун алкагында социалдык жардамды 150 000 сомго көбөйтүү каралууда. Бишкек шаардык мэриясы электробустарды ишке киргизүүгө даярданып жатат. Азыркы тапта троллейбус базалары капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. 10 февралдан 17 февралга чейин 1 класстын окуучулары 1 жумалык каникулга чыгышат. Ал эми жалпы мектеп окуучулары 1 жумалык жазгы каникулга 17 мартта кетет.